атыңызды тааныштырып кетесизби? Эмне үчүн баратасыз ушул жерге азыр? Саламатсыздарбы? Мен Айнезик Абдулакимова, психологмун. Баткен облусуна бара жатканымдын себеби ал жакта аялдарга, жаш балдарга ошондой эле өзүбүздүн кыргыз элинин баатыры болгон чоң жигиттерге психологиялык мотивация, кеңештер керек болуп атат да. Азыркы учурда биздин биринчи эле иштеше турган маселебиз бул жаш балдар менен иштешүү да. Себеби балдар азыркы учурда тажиктер менен көрүп атасыздар, атышуу болуп атат. Ошолордон мындай коркуп калганда ыз чууну жактырбай калган. Мен кече күнү Баткенге барып, ал жерде өзүм элдерге консультация берип, психология боюнча мотивация берип келдим да. Ошол учурда балдардан коркуу сезимини көрө алдым да. Биз кандайдыр бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атканда алар кулагына жаап алып, жерди карап олтуруп алды. Анан ошол эле учурда ырдагыңар келип атабы, бийлегиңер келип атабы, эмне кылгыңар келип атат десек, ошондо деле бизге сүйлөбөйт да мындай. Анан кыйналып атасыңбы, кечинде уктай албай атасыңбы деген суроолор берсек, ооба мен кыйналып атам, өзүбүздүн үйүбүзгө кеткибиз келип атат деген өздөрүнүн ойлорун айтып кетти да. Анан ошол эле учурда ошол жерде боюнда бар эжелер бар. Аларга ыйлап өздөрүнү мындай кыйнаганга мүмкүн эмес да, себеби алар келечекте жакын арада эне боло турган эжелер да. Алардын балдарына терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Азыркы учур аларга депрессия болуп калышы мүмкүн, стресс болуп ататтар. Бул нерсе аларга сөзсүз түрдө терс таасирин тийгизет. Ушул эле Лейлекке баратасыз да. Ал жер азыр заложник сыяктуу болуп калды да, тажиктердин армиясынын тарабынан. Сиз коркпойсузбу ошол жака киргенден? Негизинен мен кыргыз эли үчүн күйөм, өз жанымды бергенге дагы даярмын да бул жердечи. Себеби азыркы учурда биз биринчи Баткенге барабыз, анан эгерде мүмкүнчүлүгүбүз болсо Лейлекке барабыз да. Азыркы учурда Баткенде мындай жакшы эле да, абал туруктуу эле, бирок оорураак. Ал эми Лейлекте болсо мындан дагы оор да, себеби ал жака эч ким өтө албай атат да. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо ал жака дагы өтөбүз. Айтмакчы, бул таксиде отурган кишилердин баары ушул эле вокзалда таанышты. Булар эч кандай координация уюмдан келген жок. Өздөрү эле ушул Лейлек элине жардам бериш үчүн өздөрү чыгышыптыр.